Кандайсыңар биздин сүйүктүү достор? Салам кыздар жана балдар. Силер менен кайрадан бөбөктайым берүүсү. Барыңар экранга жакын олтургула. Бүгүн болсо биз алфавиттин эң акыркы тамгасын силер менен биргеликте өтүп, алифбе сабагы менен коштошобуз. Аяна айтчы, бүгүн биз кайсы тамганы өтөбүз? Я. Азаматсың Аянна. Келгиле достор, я тамгасын алга чогуу кайталап көрөлү. Я. 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 Достор, мынакей. Биринчи турган я тамгасынын басма түрү, ал эми экинчиси жазма түрү. Достор, я тамгасын айтып жатканда кулаңарга ы жана а тамгасы угулду. Демек, я тамгасы бул үйөттөшкөн тамга. Үйөттөшкөн тамгаларды укканыңарда кулаңарга эки тыбыш угулат, бирок жазганда бир тамганы же бир тыбышты жазасыңар. Келгиле, Аяна, досторубуз менен биргеликте я тамгасы катышкан сөздөрдү эстеп көр. Якорь, ящик, кыяк. Азаматсың Аяна. Кел анда, алгач ящик деген сөздү досторубуз менен биргеликте талдап көрөлү. Достор, ящик деген сөздү 4 тамганы уктуңар. Мында 4 тамга, 5 тыбыш жана ошондой эле бир мун болду. Келгиле, азыр болсо баарыбыз биргеликте Айпер менен көңүлдүү көнүгүүлөрдү чогуу жасап кайталы. Салам достор, келгиле көнүгүүлөрдү баштайбыз. Алгач бир аз буттарыбызды ачып алабыз дагы. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Кийинки көнүгүүбүз достор, колду белге алабыз. Баштадык. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Анда эмесе кийинкиси. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Көрүшкөнчө достор. Достор, барыңар эс алууга тарадыңар, Демек силер жайкы эс алууну аябагандай пайдалуу өткөргүлө. Эч качан жалкоолонуп үйдө жатпагыла. Мисалы үчүн, жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү дайым бөбөктайым берүүсү менен биргеликте англис тилин үйрөнсөңөр болот. Азыр дагы биздин досторубуз англис тилин силерге үйрөтүүгө даяр турат. Келгиле, баарыбыз биргеликте англис тилиндеги жаңы сөздөрдү чогуу жаттайлы. Салам достор, бүгүн биз аба ырайы жөнүндө англисче үйрөнөбүз. Анда эмесе баштайлы. Hot – ысык, жарко. Cold – муздак, холодно. Rainy – дождливо, жамгыр. Cloudy – булуттуу, облачно. Sunny – солнечно, күнүстүү. Snowy – снегопад, кардуу. Foggy – тумандуу, туман. Windy – ветрено, шамалдуу. Stormy – чагылган, гроза. Көрүшкөнчө достор. Алифбеден тамга таанып, окуганды үйрөндүк. Тамгаларды толук таанып, жазганды да үйрөндүк. Достор, бүгүн биз алифбе менен коштошобуз. Ооба, туура айтасың Аяна. Бүгүн биз алифбе сабагы менен коштошобуз. Достор, бүгүн биз силер менен я тамгасын өттүк. Буга чейин дагы 36 тамга менен тааныштыңар. Кел анда Аяна, башынан кыргыз алфавитин кайталап көрөлү. А, Б, В, Г, Т, Е, Ё, Ж, З, И, Х, Л, М, Н, О, Ö, P, R, S, T, U, Ü, H, S, Ç, Ş, Ş, I, E, Ю, Я. Азаматсың Аянна. Кел, азыр болсо, мына ушул кыргыз тилинде жана орус англис тилдериндеги көркөмүрларды досторубуз даярдап келиптир. Чогуу көрөбүз. Кыш кеткенде жаз келди, жаздын айында кийим турат, көз айнегин чагат деп, улак кагып чукунат, топ-топ толгон чымчыктар учуп келет чуркурап. Салам достор, бүгүн мен силерге сонун ыр айтып берем. Анда эмесе баштадык. Two hands
clap, clap, clap. 2 legs, walk, walk, walk. 2 eyes, see, see, see. 2 ears, hair, hair, hair. 1 nose, smell, smell, smell. 1 mouth, eat, eat, eat. And 1 head, shock, 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 shock. Görüşкөнчө достор. Достар, келгиле азыр чогуу жомок көрөбүз. Саламатсыңар балдар. Бүгүн мен силерге Көкөк менен Зейнеп деген жомокту айтып бермекчимин. Илгери бир куш жыгачынын башына уя салып, 2 балапан чыгарат. Ал балапандарынын биринин аты Көкөк, экинчисинин аты Зейнеп экен. Балапандар бат эле чоңоюп, уядан учууга жакындап калат. Учуп кетүү алдында Көкөк менен Зейнеп даярды көрүп, алмак-салмак канаттарын күйлөп башыга баштайт. Бир күнү Зейнеп канаттарын күйлөп бүтүп, ордуна келип жаткан соң, Көкөк уянын карына чыгып талпына баштайт. Ошентип жатып Көкөк кулап кетет да акылдек атып отуруп жердин түбүндөгү жаракага кирип кеткен экен. Уяда калган Зейнеп бир тууганынын кантип жардам берерин билбей, чыйып-ыйы чыгып чыркырап кала берди. Көкөк ошол бойдон даянсыз жоголду. Бир окуумда Зейнеп менен Көкөктүн ата-энеси келип, Көкөктүн жардан куулап кеткенин угуп артынан издеп жөнөшөт. Ошол бойдон алар да жаракага түшүп жум болду. Бир нече күн уяда жалгыз Көкөк деп сайрап отуруп, акыры Зейнеп да учуп кетет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Зейнеп бир тууганын чакырып Көкөк деген боюнча жүрөт экен. Ал эми Көкөк болсо жер алдында жашап, жер үстүндө калган бир тууганы Зейнепти сагынганынан Зейнеп дей берет экен. Алар бири-бирин издеп үн алышып, сайрап, жолугарына жакын калганда таң атып кетет экен да, жер алдындагысы эртең издейинчи деп кашандай түшөт. Ал эми жер үстүндөгүсү болсо кечкирип, таң атсынчы дейт экен. Да экөө тең табыша албай жүрөт имиш. Достор, силерге менин жомогум жактыбы? Анда эмесе, саламатта калгыла достор. Аяна, биздин кичинекей бөбөктөрүбүз да күтүп калды окшойт, Азыр эмне көрөбүз? Мультфильм. Достор, экранга жакын отургула, биргеликте кызыктуу мультфильмди чогуу көрөбүз. Достор, бүгүнкү эфирибиз ушуну менен аягына келип жетти. Эми болсо бөбөк тайм берүүсү жаңы форматта көрүшөбүз. Ага чейин саламатта тургула. Көрүшкөнчө достор.